Акчанын сыры эмнеде? Байлыктар эмне үчүн байып кете берет, бай адамдар, кедейлер кедейлешип кете берет? Мунун негизги сыры эмнеде? Мен мечитте окуган учурумда намаз окуп бир адамдарды байкайт элем. Бирөөсү азанчы, бирөөсү жөн эле жамаатка келген адам. Азанчы ар дайым 5 убакка калтырбастан азан айтат. Наркы намазга келген адам 5 убакыт калтырбастан бир учурда келет да. Ар дайым өзүнүн убактысы бар, асырдан мурда келип жарым саат Куран сөзсүз түрдө окуйт. Өзгөчөлүгү эмнеде деп билсеңиз, булар ар дайым ошол нерсени таштабайт. Байлар биринчи баштабайт, баштагандан кийин таштабайт. Ошону акырга чейин чыгат. Биз жаштар бир нерсени кылабыз, кичине кылабыз, бир ай кылабыз, 2 ай кылабыз, таштап коебуз да. Өзгөчөлүк ошондой. Мынау өжөрлүк дегени, урматтуу мекендешим, бир нерсени кааласаңыз, каалабасаңыз, маанайыңыз барбы жокпу, настроение барбы жокпу, ооруп атасызбы башка бир времяда, бир убакытта бир нерсени белгилеп аласыз. Мисалы 25 китеп окуйм деп, ошону кааласаңыз, каалабасаңыз кыласыз да. Бүгүн өзгөчөлүгү адамдар мээсин китепке, билимге толтуруштун ордуга туалетти мусорго толтуруп атат да. Буга жөнөкөй эле мисал карасаңыз, шаарда эле мындай бишек тегерени мутип, ночной прогулка кылсаңыз, кафелер толтур адам да. Азыр ресторан бизнесте жеңилбейсиң, кирсең эле жеңип чыгасың. Себеби адамдар бүт бардыгы жеш болуп калды да ою. Бул жеш деген не дегени? Бул урматтуу мекендешим, мына шапка кийгендей эле, бул жөнөкөй эле караш керек буга. Лагман кана ачылып тур, кеттик деп ура деп барып лагманын жеп келет. Аш сонун экен, ташкентский плов экен деп пловга барып жеп келет. Айтор жеш үчүн жашап калды, өзгөчөлүгү. Турат уйкудан ойгонгондо эң биринчи завтракка не жейм деген ой келип атат да. Кеч кантип жеп уктаймын деп ошол эле түшүк болуп калды. Өзгөчөлүгү бул жаман нерсе. Айтканымдай, адамдар мээсин билимге толтуруштун ордуга туалетин мусорго толтуруп атат. Ал эми китепканаларды мынтип байкасаңыз, азыр да мен китепканада китепти окуп бүтүрүп, азыр бул жака чуркап келдим. Урматтуу мекендешим, китепканаларда адам жок. Китепканадан адам таппайсыз. Азыр китеп жаатына чоңураак китепкана ачсаң банкрот боласың Бишкекте. Китеп эч ким окубай калды да. Жаштардын ою телефондо жыргалчылыкты алып атат, телефондон ырахатты алып атат, телефондон ошо өзү бара албаган мамлекетин ошол жерде эле көрүп коюп атат. Айтор телефон алыстагы ырахаттарды дагы жаныга алып келип берип койду да, ошон үчүн телефондон интересный, кызыктуу жашоодон чыга албай калды. Жаштар ошого уткурууда, жаштар ошого жеңилүүдө. Кыздарыбыз арзыбаган кийим деп, мен эң жаман көргөн нерсе жеген менен мактанган да. Бул уят көрүнүш. Телефонуң кандай болсо сен ошондойсуң, сен ошолсуң дегени. Телефонуңда кандай нерселер чыгып атат киргениңде, сен ошолсуң дегени. Кимдерге дос болуп бөлүшкөнсүң, кимдер менен доссуң, баягыдай немелериңе кандайларды коесуң. Бүт жеген ичкендерин коет да. Ресторан көрбөгөнбү бул адам же тамак көрбөгөнбү билбейм. Кайра ушу барган кафесин жеген тамагы менен мактанып, кайра ошондой эмелерди соцсеттерге чыгара берет да. Бул уят нерсе, бул уят көрүнүш. Биз сакал кыска, узун сүннөт кийиш керекпи, кийбеш керекпи, кандай чай ичем, кандай тамак жейм деп отурган учурубузда урматтуу мекендешим, мусулман эместер өтө көп иштерди кылып коюп атат. Биз жеңилүүдөбүз, убакыттан дагы. Убакыт өтүп, жашооң жакшы болуп калбайт. Акчаң көбөйүп, жашооң жакшы болуп калат. Ошон үчүн акчаны көбөйтүш керек. Акчаны иштеп чыгарыш, кантип көбөйтөм, кантип бизнес кылам, ушул жолдорду изучать этиш керек, изилдеш керек. Жөн эле жалкоо болуп жатып телефон чукуласаң, сага бирөө 1 сом берип койбойт. Акча табыш парз азыр, карыз азыр. Себеби азыр акчасыз көчөдө каласың, эч кимге ишенч жок. Бир тууганга карабай калды. Акчаңа жараша мамиле кылып калды ар бир адам. Ошондой экен, мусулман лох болуп калбаш керек, алдабаш керек, алданбаш керек. Бериш керек өз убагында. Иштеттиңби, бериш керек. Иштедиңби, алыш керек. Акыңды калтырып да койбо. Бирөөнүн акысында калба. Мусулман честный болот, чынчыл болот. Ошондой экен, мен бир окуяны кыска нуска соодагер окуясын айтып берейин. Парасат иштебесе, парасаттың иштебегени бүт чөйрөдөгү адамдарга дагы зыянын берет да. Акылың иштебесе, бул өзүңө зыян тиет. Парасатың иштебесе, бүт бардыгы зыян алып келет да. Парасат дегени, баам парасат дегени. Бир адамдын ушундай бакчаларда бир булбулу бар экен. Булбул өтө кооз сайрайт экен. Соодагер сүйүнүп, кубанып угат экен ошону. Күндөрдөн бир күн башка шаарга сапар кыла турган болуп, кушуна карап, булбул, мен ушундай шаарга кетип атам, сени сатып алган шаарга, ал жерде сенин тууган уруктарыңа жолугам, эмне деп коеюн десе, баягы булбул карап туруп, мен ушундай кыйын абалда экендигимди, капаста экендигимди айтпаңыз.
мен ушундай бактылуу экенимди, сиздин колуңузда жегеним алда, жебегеним аркада экендигини айтып койсоңуз, капаста экендигимди айтып койсоңуз дейт экен. Соодагер дагы макул деп ошол шаарга барып соода иштерин бүтүрүп, анан баягы чоң ушундай бактарактуу жерлерге келип сайрап аткан булбулдардын алдына келип, мен силерди ушундай тууганыңарды жоктоп, тууганыңардын атынан келдим, салам айтып жиберди, ал жеген алда, жебеген аркада, менин кушум болот, өтө жакшы сайрайт, мага жагат, ал капаста деп айткандан кийин баягы куш туп этип жыгылып калат экен. Баягы жерде жаткан кушту карап, байкуш бир тууганын сагынганбы, не болгон, жыгылып калды го, өзүнөн кетип калды го деп, баягы кушту кармап алып келип ыргытып жиберсе, четирээк жерге ыргытып жиберсе, баягы куш жыгылып туруп кайра учуп кетет экен да, кубанган бойдон сайрап учуп кетет экен. Анан муну байкап, карап коюп, соодагер бул өлбөптүр го деп эчтекени түшүнбөдү да, баам парасат жок. Кайра кайтып келет экен. Кайра кайтып келип, баягы өзүнүн кушуна эмне дедиңиз менин тууган уруктарыма десе, сенин тууган уруктарыңа саламыңды жеткиздим, бирок алар сени уккусу деле келген жок, сенин сөзүңө деле маани берген жок. Бирөөсүнө айтсам, ал бирөөсү өзүнөн кетип калды. Анан мен аны кармап бир жерге таштап, мусор сыяктуу жерге таштасам, ал учуп кетти кубанган бойдон. Сага маани бербейт экен булар. Кандай тууган болду сага деп ошентип нааразы түрдө сүйлөйт экен. Анан булбул дагы ошол сөздү уккандан кийин капа болуп, таарынып, эч нерсе жебей коет экен, эч нерсе ичпей коет экен. Соодагердин жардамчысы дагы баягы керектүү азыктарын берет, дандарын берет, бирок жебей коет булбул. Жебей коюп 3-4 күн өтүп өтпөстөн баягы куш өлүп калат экен. Соодагерди кабар жеткизгенден кийин, мен сени паланча сомго алдым эле, өкүнүчтүү, жаман болду. Эми не кылабыз деп жардамчысына айтат экен, алысыраак жерге ыргытып таштай бер. Мен ага көзүм дагы жетпейт. Өзүмдү жакшы көргөн кушум болчу, мындай нерсени кыя албайм дейт экен. Бул дагы алып келип, кушту капастан чыгарып алып келип таштап ыргытып жиберет экен. Баягы жерден кубанган бойдон учуп, кайра айнек жака, күзгү жака келип, соодагердин күзгүсүнө жакын учуп келип, рахмат сага ушундай чоң маалыматты мага жеткизгениң үчүн дейт экен да. Соодагер өзү баам парасаты жок болгондугу үчүн өзү эң керектүү маалыматты булбулга алып келип берип койду да. Баягы кушу жыгылды тууган уругу, ошол качыштын жолун көрсөтүп койду. А бул ортодо ортомчу болуп калды. Эгерде парасатың болбосо, сен ортомчу болуп жүрө бересиң, максатың болбосо, максатсыздарга кызмат кылып жүрө бересиң, өзүңдүн оюң болбосо, эгерде бүгүн жаштыгыңда аракет кылбасаң, каарыганда кедей болуп каласың. Жаштыкта байысаң, байып калдың, кийин кеч болуп калат. Жаштыкта үй бүлөң жок, бойдоксуң, өзүң үчүн тобокел кыласың. Үйлөнгөндөн кийин үй бүлөң, бир тууган балдарың үчүн дагы тобокел кылышыңа туура келет. Жыгылсаң бойдок учурда өзүң үчүн жыгыласың, өзүң үчүн жооп бересиң. Үйлөнүп жыгыла турган болсоң, семьяң, үй бүлөң бардыгы кошо кетет жарга. Ошондуктан коркунуч барда бүгүн аракет кыл, кыжалачылык барда бүгүн ошону туура пайдаланып кал, бүгүн аракет кылып кал. Сен жардам алууну эмес, жардам берүүнү ойло. Жашооңду өзгөрт.